Бир тамчы суу менен биз ушул айылга чоң өзгөрүүнү алып келе алдык. Менин атым Марлен Дин Мухаммед уулу. Азыркы учурда 27 жаштамын. Баткен районуна караштуу Жаңы Жер айылында туулгам. Азыркы учурда ушул жерде ушундай эмгектенип иштеп келем. Мен негизи окууду бүткөндөн кийин ошо Бишкекте окудум. Горный геология тармагында. Андан кийин миграцияга кеттим. Миграцияда дагы ошо Москва шаарында 1 жылдай иштеп келдим. Анан баары эркек болгондон кийин өзүңдүн айылыңа өзүңдүн туулган жериңде тартат экен да. Ошол жерде иштеп, ошол жерде ишкерлик кылып, миграцияга кеткенимдин себеби эми өзүңүздөр билгендей эле ошол маалдарда айлык аз болчу. Андан сырткары баягы талаада дыйканчылык кылайын десең шарт дагы жок. Билесиздер, климат өзгөрүп, суу дагы таңкыс болуп атат. Ошол себептер менен ошо миграцияга кеткенбиз. Анан ал жактагы жакшы болбоду дагы. Анан уже айылга келдик. Анан биз миграцияда жүргөндө ушундай Европадагы, Калифорниядагы, Англиядагы ушундай жаңы системадагы интенсивдүү бактарды көрүп, жаңыча ушундай клубникаларды көрүп, биз дагы мындай мотивация алып, биз дагы ушуну кылсак болот, эмне бул жакта жүрөбүз деген эми ушундай ойлор келип келдик. Анан келип уже 2021-жылдан ушул тармакка келдик. Суунун таңкыстыгынан ушундай капельный системаларга өткөнбүз. Буюрса ошол кылып баштаганыбызда эле сразу өзүнүн жыйынтыгын, жакшы жыйынтыгын берди. Анан уже биз ойлодук, биздин ушул Баткенге, биздин климатка туура келет экен деген ой келди дагы. Сразу анан чоңураак ушундай айыл чарба департаментинен 30 гектар жерди алып, 2-3 киши инициатива көтөрүп, чогуу биргеликте кылалы, жакшы сортторду алып келели деп, ошол биргеликте кылсак, чет өлкөгө, Россияга, Казакстан, СНГга экспортко чыгара алабыз деп ушундай инициатива көтөрүп, ушул 3 сортты алып келгенбиз. Клери, Априка, Альба сортторун. Буюрса, ошо 3 жылдан бери эгип келебиз. Буюрса өзүнүн жакшы жыйынтыгын көрсөтүп атат. Россияга экспорттоп атабыз, Казакстанга экспорттоп атабыз. Климат өзгөрүп, өрүк дагы болбой атат. Үшүк алып, бул болсо уже үшүк дагы албайт, ысык суукка дагы чыдамдуу, биздин климатка өтө биздин шартыбызга туура келет экен да. 30 үй бүлө бириккенбиз. 30 үй бүлө дегенде эми ар бир үй бүлөдө 4 кишиден болгондо эле 120 киши жумуш менен камсыз болот да, круглый год. Андан сырткары сезон убакта 180-200ге жакын жумушчулар иштейт. Буюрса биз кошуна Чет Кызыл айылын, Чек айылын, өзүбүздүн Жаңы Жер айылын сезон убакта жумуш менен камсыз кылабыз. Буюрса азыр ушул тармакка басым жасаган дыйкандарыбыз көбөйүп атат. Ушул тармакты кылалы, ушул тармакта иштейли деген чет жакта жүргөн биздин мекендештер дагы келип атат. Бир тамчы суу чоң өзгөрүүгө алып келгенин биз ишене алдык. Ушул бир тамчы суу менен биз өтө чоң өзгөрүүлөргө жетиштик. Бир тамчы суу ушул биздин жалпы эле айылды, бүт көз караштарды өзгөртө алды да. Мисалы үчүн тамчылатып сугарууну биз эң алгачкылардан болуп айылга алып келсек, эч ким ишенген эмес да. Бул биздин климат, топурактар тамчылатып сугарууга жарабайт деген көпчүлүк ошентип ишенбешти. Бирок биз кылып көрдүк. Ошол айылды бүт баарын ушул бир тамчы суу өзгөртө алды да. Азыр эми бир эле клубника эмес, бир эле өрүк эмес, жалпы эле бардык эгин талаалар тамчылап сугарууга өтө баштады. Көргөнүңүздөрдөй 3 жыл, 4 жыл мурда ушул жерлер какырап жаткан эле талаалар болчу да. Анча-мынча сууга жакын жерлер бедегип коюшуп эле, калган жерлер бозоруп эле суу барбай жаткан жерлер эле. Бул жака ошол негизинен эле суунун таңкыстыгынан, суунун аздыгынан эгин-тигиндер болбой келген. Ошонун алкагында бизде ушул айылда дыйканчылык кылам дегендер шарттын жоктугунан миграция күчөгөн. Айылда эч кандай мындай киреше алып келүүчү тармактар болгон эмес. Биз алып келген ушул тармактар ушул жалпы эле айылдын көз карашын өзгөртө алды.
айылдагы жашоочулар баары ушул тамчылап сугаруу тармагын эң жакшы эффект берет деген ишенимге келе алышты да.